Как я типа топ қарап Стріп кетті. Сілер тышқан ба? 27 январда түшкү убактар чамасында Жалал Абад шаарынын Муса Сыдыков көчөсүнөн дал ушул турак жай толугу менен күйүп кеткен. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө бул үйдөн эч нерсе калган эмес. Азыркы убакта жаш үй бүлө башка жака барып баш калкулоого аргасыз болуп турат. Жеке турак үйдөгү өрттөн кийин 3 балалуу жалгыз бой эне кыштын күнү көчөдө калды. Айтырбай келген тилсиз жоо Назира Исмаилова балдарын ооруканага көрсөтүп келгенче бүт үйдү жалмаган. Жардамга келгендер анын документтерин алып чыкканга араң үлгүрүшкөн. Калган баардык топтогон буюмдары күйүп күлгө айланган. Документтеримди алып чыгып бер дедим. Айнек талкалап кирип эле сандыктан документ алып чыкты. Анан кийин өрт чыкты да алып чыгып, айнектен чыккандан кийин эле күйүп кетти. Кандай эмеректериңиз азыр үй эмеректери баары жок өттү. Мен баардык условия түздүм эле да өзүмө. Ошол корукчан кызым деп багы жайын ал мындай ысыкка да чыдабайт, суукка да чыдабайт да. Жайкысына деп кондиционер баардык условияны кылдым эле, мына кол кошуналарым билет кылып бүттүм эле да. 3 жыл ремонт кылдым эле ушу үйдү. Бул кырсык Назира үчүн оор сокку болду. Анын жолдошу 4 ай мурун оор илдетинен улам каза болгон. Бир кызы ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, дайыма апасынын камкордугуна муктаж. Азыр эми Назирага там тургузганга коомчулуктун жардамы керек. Жалгыз бой эне жаңыдан үй салууга чамасы жетпей турат. Sadır Cabbarov, biz sizden iltimas kılamiz uka. Allah için hemimiz Müslüman adamız. Öte mana şu törxana uyuydu. Bu kız iki xonasını eplep çıraylı kıl, balalar usloviya kılı. Bir arıqcan kızı var idi. Şunu eşki yemep çıkmaydı. Şunaka öte ağır kesel hali kızı. Aş kızıga diye bir usloviya kılı. O şu xanalarga da küyüp gitti can uka. Maş kızıga öte iltimas sizden Müslümançılık. Hemimiz şu kızı barımız açıp öte kıyın ahvalda durup biz. Урматтуу президент Садыр Жапаров, сизге кайрылуубуздун себеби ушул келинге жакшы көмөк көрсөтүп бериңиздер. Бул келиндин күйөөсү өлүп калган, өлгөнүнө 3 ай болду. 3 айдан кийин монтуп эмелери үй жайы өрттөнүп, азыр колу коңшулар турабыз. Ичинеден жардамыбызды берип, эл бар экен, журт бар экен, бузушуп, жардам берип, көмөк берип атабыз. Бирок бул келинге өтө чоң жардам керек да. Өтө муктаж бул келинчи. Жардам сурайм да андан башка эмне. Өзүңүз эч жерде иштебейсиз бирок? Жок, мен ошо кызымды багып үйдөмүн да, мен эч жака да чыга албайм. Канча кызыңызга? Кызыма 8000 чыгат, өзүмө 8800 карады деген, ошол эле биздики. Андан башка. Кызымдын диагнозун Москвада койдурганмын да. Бул жерде билбейт, бул жерге көп жерге больницага кайрылдым, бул жерден лечение болуп бүт. 6 айда бир Москвага барып лечение кылып келем. Мукависидоз деген диагноз менен дарыларым полный жактан сатып алам да, мен дарыларым да арзан дары эмес да, жана 50 000, 60 000, 100 000 дарылар. Кечегиде барып ошо дары дармектерин полный алып келдим эле да. Полный күйүп кетти да үйдүн ичинде. Ошол балаңыздын дарыгануусуна канча каражат кетиресиз мисалы айына? Менин мисалы бир күндө эле 3-4 дары колдонобуз да биз. Бир айлык бир эле дарысы 36 000, 50 000ге чейин аламан. Москвада аптекаларда да сатылбайт ал дарылар. Өрт кырсыгынан жабыркаган Назирага жалпы жакындары, кошуналары каралашып, моралдык колдоо көрсөтүп жатышат. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү бар инсандардан каражат топтоо үчүн атайын эсеп ачылган. Эгерде сиз дагы бул үй бүлөгө көмөктөшөм десеңиз, экрандагы номерлерге акча которсоңуздар болот. Кошуналар баардыгы айтты, өтө оор абалы, эми ушу күйөөдөн каза болуп калган, анан ушу оорукчан кызы бар экен. Эми ошо аяктан өкмөттөн кичине пайда болуп, неме кылса жардам берсе жакшы болот эле. Ошо эми колум бу жерде кол кошуна туугандырып кичине жардам кылып атышат азыр эми пока убактылуу. Эми буга университет айтканда өтө неме көп акча кетет экен да, эми ошону ушул жогорку бийликтерден кичине жардам болсо жакшы болот деп атат. Шарт өтө оор болуп атат. Азыр эми кыш күрөөдө мына жайында болгондо да эми анда башка болот эле. Кыш күрөөдө азыр өтө кыйын болуп атат да. Эми биздин жерден көрдүк, бир нерсе ушу кийген кийим менен калды да. Башка эч нерсе алып чыккан жок бул жерден. Идиш аяк эч бир жерде карап отурдук, эч бир алып чыгышкан жок да бул жерден. Баардыгы күйүп кетти. Эч бир нерсе калган эмес да, таза нерсе калган эмес. Ошол себептен жергиликтүү бийликке, урматтуу президентибизге, агабыз Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Ошол жерде ушул үй бүлөгө көмөк көрсөтүп, ушул үй бүлөнүн кайрылышын каалайбыз. Ошо
жардам колуңуздарды сунуңуздар. Берешендик садака баледен сактайт дейт. Ошол себептен баарыңыздар жапа турмак жабышып жардам беришиңиздерди сизден суранабыз, анан күтөбүз. Жалал Абад шаарында өткөн жылга салыштырмалуу өрт кырсыгы 20%га өстү. Январ айы ичинде эле 9 учур катталып, андан бир үй бүлөдөн 3 жаран күйүк алган. Тилсиз жол көпчүлүк учурда турак үйлөрдө орун алууда. Мындан улам тиешелүү кызматкерлер жарандарга өрт коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.